Бүгүнкү күндүн шоу-бизнес жаңылыктары. Асель Кадырбекова ооруканадан чыктыбы? Бир туугандын ортосунда деле чырт-чурт болуп турат. Анжелика менен Асема элдешти. Пневмониядан айыккан Бекборбиев кыргыз элине кайрылып кеңеш берди. Айгерим Расул кызы жолдошумдун акыркы 4 айлык маянасына 2 кычкылтек концентратор сатып алалы деп чечтик. Социалдык тармактарда ырчы Асель Кадырбекова ооруканадан чыкты деген маалымат тараган. Мунун чын-төгүнүн билүү үчүн ортопед Сабырбек Жумабековго жергиликтүү басмалардын бири байланышты. Академик жерде тарап жаткан маалымат чындыкка дал келбей турганын айтты. 4 күн мурун Аселдин акырегине операция жасалды. Ал азыр алгачкы кадамдарды жасай баштады. Учурда реанимацияда, абалы күндөн күнгө жакшырууда дейт Жумабеков. Ал эми биздин жаамат Асель Кадырбекованын сакайып кетишин каалайт. Эстрада ырчылары Анжелика менен Асема бир командада иштеп жатышат. Тактап айтканда, апам жана мен фонду менен биргеликте кайрымдуулук иш-чараларын ишке ашырууда. Буга чейин эки ырчынын ортосунда соц тармактар аркылуу керкур айтышуу болгон. Ырчылар учурда элдешип чогуу түшкөн сүрөттөрүн чыгарышты. Анжелика өзүнүн баракчасына Асема жана Алтынай Назарбаева болуп чогуу түшкөн сүрөтүн жүктөп, бир туугандын ортосунда деле чырт-чурт болуп турат. Бүгүнкү күндө түшүнбөстүктөн дагы аманчылык, ден соолук биринчи орунда. Кечиришип алганга үлгүрүңүздөр. Асем кыз апабыз сүйүнүп жатат. 3 күндөн бери чогуу апам жана менде элибизге кам көрүп жүрөбүз деп билдирүү калтырган. Ал эми Асема өз кезегинде Алтынай апа менен Анжелика Сулунун командасына кошулдум. Заряд отурса да биздин энергиябыз ашып ташат. Хейтерлер жакшына болгула чай деген билдирүү менен чогуу түшкөн сүрөтүн жүктөдү. Ал эми ушул эки таланттуу кыз элдешкенине кубандыңызбы? Эгерде оюңузду билдиргиңиз келсе, комментарий жазып, лайк басып, видео менен бөлүшкөндү унутпаңыз. Ассаламу алейкум достор. Эң биринчиден сиздерге ден соолук, ушу бөөдө сыркоодон сырткары болуңуздар демекчимин. Пневмония менен ооруп калган ырчы Бекборбиев кыргызстандыктарга кайрылып өз кеңешин берди. Мен ушуга чейин өпкө оорулары менен жабыркаган эмесмин. Тилекке каршы бүт дүйнөнү каптаган пандемия мени айланып өткөн жок. Бишкекке бир күнгө барып келем деп жугузуу алган окшойм. Бирок азыр Кудайга шүгүр ооруну жеңдим десем жаңылышпасам керек. Айтар кеңешим биринчиден паникага алдырбай, өпкө оорусуна жакпаган аракеттерди жасаш керек экен. Ал таза аба, денеден тер чыгаруу, андан албетте врачтардын айткан кеңештерин так аткаруу. Эң негизгиси бул оорудан коркпош керек. Сакайыш үчүн биринчи аң сезимде бул милдетти жеңүү зарыл. Эгер оору элек болсоңуз сактаныңыз. Анткени убакыт өткөн сайын бул вирустун күчү кете берет. Жеңил формада гана кадимки грипттердин катарына кошулат экен. Адамдын өмүрүнөн улук, кымбат нерсе али табыла элек. Ошондуктан өзүңөрдү, жакындарыңарды сактагыла. Ал эми мен чычкан капчыгайында ооруну толук жеңип бүтмөйүнчө ушул жакта болом. 2 күндөн бери менин ден соолугумду сурап, тынчсызданган күйөрмандарыма рахмат. Жана баарыңыздарга ден соолук каалайм деп ырчы кеңеш менен бөлүштү. Баарыңыздарга ден соолук, биздин көрө турган жакшы күндөрүбүз али алдыда. Тойлорубуз дагы алдыда, достор. Концерттерибиз, жакшы ырларыбыз дагы алдыда, достор. Аманчылыкта көрүшөлү, оорубаңыздар. Урматтуу кыргыз эли, мен азыр Ош шаарынан сиздерге байланышка чыгып жатам. Жолдошумдун акыркы 4 айда иштеген маянасына, зарплатасына 2 кычкылтек концентрат аппаратын алайын деп чечтик. Ошондой эле менин жарнамадан тапкан каражаттарым кайрымдуу иштерге жумшалат. Айгерим Расул кызы жолдошумдун акыркы 4 айлык маянасына 2 кычкылтек концентратор сатып алалы деп чечтик. Бул тууралуу ырчы социалдык баракчасына жазып, кайрымдуулук үчүн жардам бере ала турган адамдарды кол сунууга чакырды. Бирок баардыгына жардам бергенге күчүбүз жетпей жатат. Азыркы учурда концентрат аппараттар жетпейт, дары-дармектер жетпейт, жана дагы көптөгөн медициналык муктаждар болуп жатат. Өзүңүздөр көргөндөй ошону алдын алалы. Келиңиздер, элибизге, мамлекетибизге жардам берели. Кайдыгер карабай өз салымыбызды кошолу.